Түмөнбай Базаков көчөсүнүн четинде жөө адамдар жүрүүчү тротуар болушу керек. Шаардын башкы планы боюнча жөө жүргүнчүлөр үчүн жол каралган. Бирок учурда ал тротуар бузулуп, четине курулуштар түшүп кеткен. Көчөнүн кеңдиги учурда 15 метр, алдыда жүргүнчүлөр үчүн атайын жол куруу пландалган. Ошондон улам кызыл сызыктан чыккан курулуштар тазалана баштады. Өнүктүрүү планына кирип атат, тротуарды киргизүү. Убагында тротуар болгон эмес. Мына турган жер эки дарактын ортосу. Бул жер мурунку эски тротуар. Азыр быйылкы жылга планга кирип атат, бул жерден жаңы тротуар болот. А тротуардан кийинки зданиянын аралыгына чейинки ал муниципалдык жерлер, бош турган жерлер. Күркөлөрүн жылдырууга каршылык көрсөткөндөр болду. Анткени алар менен эле катарлаш дүкөн алынбайт. Себеби анын уруксат кагаздары болуп, мэрия менен келишим түзүлгөн. Калган 3 курулуш буга чейинки эскертүүнүн негизинде алынып салынды. Бирок ээлери каршылык көрсөтүп, документтештирүү аракеттери жүрүп жатканын айтышты. Документ бүтүр, уруксаттал, андан кийин бүтүрөбүз. Бизде азыр силер бизди алдырып туруп, башка бирөө документсиз шарт ошондон келип коюп коесуңар да силер. Бизде документ баштаганбыз. Муниципалдык жерди мыйзамсыз ээлеп алгандыгы үчүн күркөлөрдү айып-короого киргизүү керек. Бирок ээлери өз ыктыяры менен алып кетишти. Эгерде соодагерлердин документи бар болсо, шаар балансындагы жайларда убактылуу соода кылууга болот. Мемлекет ар бир жаран өзү кайрылыш керек. Биринчи муниципалдык жерди пайдалануудан турган мурун барып бизге арыз менен мэрияга кайрылыш керек. Ушул жерди иштетемин деп. Булар тарабынан арыз кайрылган, документтери бүтүп атат. Бирок документтер бүтө эле келе булар алып келип коюп алышкан. Учурда Жалал Абад шаарынын аймагында мыйзамсыз 10 күркө бар. Ал эми муниципалдык жерди ээлеп, тосмолорду орнотуп, уруксатсыз курулуш жасагандардын саны өсүүдө. Маалыматка караганда мындай рейд шаар аймагында дагы улантылат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары.